Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүн адамдардын арасында адамдар долбоорунун экинчи чыгарылышы. Бүгүн биз Амантур байке менен кененирээк таанышабыз. Учурда Амантур байкенин иш бөлмөсүндөбүз. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз кандай, Амантур байке? Биз атайын СТВ телеканалынан келдик. Сиз менен таанышып, сиздин бир күндүк жашооңузду, кылган иштериңизди коомчулукка жарыялайлы деп. Анткени сиз азыр учурда жөн турган адамдарга стимул берип атасыз, ушундай өзүңүздүн ак эмгегиңиз менен. Ден соолугуңуздарыңыз кандай? Булай ушу жашаман эсептебиз. Ушу жакка келип эрмектеп иштеп турабыз. Учурда эмне кылып атасыз? Эмне менен алексиз? Ушуга келип уштан эмен алып бирден экиден сүрүп коюп кичине балдарга жардам беришип, эрмектешип, үйдө жатып берсең болбойт экен да. Ошо чыгып эрмектеп, андай мындай көрөсүң, эрмектешип. Ушинтип жүрөбүз, жашоо ушундай эле. Суукта кичине кыйналып калабыз келгенде. Таксимен келип, эмне квартирада турам шаарда. Айылда дачадачы. Ичиңерде эмне болсо ошону кайыр берген сыяктуу жакындагыларыңарга үйрөт демекчи Амантур байкеден үйрөнө турган көп нерселер бар. Ал саганын кылган ишинен эле айрым адамдар сабак алса болот. Учурда Амантур байке Чүй облусунун Сокулук районунда жашап иштейт. Мүмкүнчүлүгү чектелип турса дагы мына минтип майыптар коомунун ишканасында эмгектенип келет. Баламдар өзүнүн балам инвалид азыр. Негизи өзүңүздүн келечекте дагы кандай максаттарыңыз бар? Дагы эмне менен алектенсем дейсиз? Эми өзүнүн артында максатым билбейм кандай. Көрөм, астында жумушка жарабасак иштерге. Эмеде эрте бала багыш керек. Семьяны багыш керек, эмес керек. Ошо киши эметип, меметпен ошо киши антымча акчага жардам болот деп. Канча айлык аласыз? Эми мен истегенде алып калсаң кичине антымча проектан келет, элден жардам келген проекттар болот бизче. Үй бүлөдө кимдер менен турасыз? Үй бүлөмдө семья менен турам, 5 балам бар. 5 балаңыз? 5 балам бар. Анда бир балам өзүм окшоп инвалид да. Баламчы. Квартирада турам. Кышында эми айтканда кичине кыйыныраак болуп калат. Жумуш чоң кирис болуп калат да. Жайында кичине бала эсептеп кышына келип бирге эрмектеп турабыз. Негизи сиздер ушу өзүңүздүн кылган жумушуңуз менен мүмкүнчүлүгүңүз чектелип турса дагы, ошо коомдогу соо адамдарга силер стимул болуп берип атасыңар да. Бул үчүн эч качан өкүнбөш керек, туурабы? Жок, мен өкүнбөйм. Эми алардан карама мисалы бизде күчөсү. Бар бир ана үйүм жок. Кудай ошо катым бар, семьям бар. 5 балам бар, балдарым мына эртеп Кудай деп чоңойтуп алсам, балдар багат да. Кудайдын буйруган немесин көрө берсем, ошо эметип, турмуштан майыптын деп, эмелеп кайгырбайм өзүмчө. Өзүнүн соо адамдай катары сезилет да. Кудай элим бар, жардам берет. Мен тор жолдо чыгып, анча-мынча тааныштар байкелерим бар, жакшы байкелер бар, эжелер бар. Алар жардам берет. Практикма, тиякмаяма, жол кирген таксилерге ошо жардам берип турат. Азыр муну эмне жасап жатасыз азыр учурда? Азыр столдун муктарын сүрүп эметебиз. Ошо столдун муктарын алып сүрүп эметип, биз жумуш башлаганда жеңил мага сүрүп берем. Столдорду, дошкаларды сүрүп эметип турам. Муну оңой элеби же? Оор жеңил да. Аны оор көтөргөнгө болбойт да. Мен кичине кыйналып калган эметем да. Ошо жеңил жумуштун алып алгам өзүмчү. Жеңил сүрүп эметип жакпай эметип турсаң, кыймылдап көңүлүң ачылып турат экен да. Иштеп турам деп ойлойсуң да. Бул оңой элеби? Мага үйрөтө аласызбы? Oğlum bunu kararını, biz de mi? Şunu vermeliler.
сүрүп койсоң бир серет мынтип койгон. Сразу сүрүп койгон. Мен сизге жардамдашып жасап көрөйүн. Сиз мага үйрөтүп туруңуз. Мундайларын сүртөбүз, Аталган ишканада иштеген усталар Амантур Байкени ичинде кири жок, иштемчил, активдүү адам катары сыпатташат. Көчмөн турмушта эр жигит элде, эл эр жигитти сактап бири-бирине кайрымдуу болушкан. Андыктан бул ишканада да бири-бирине жардамдашып, колуна кол, бутуна бут болуп колдоп турушат. Ошондой эле кесиптештери Амантур Байкенин ар бир жасаган эмгегинде тазалык, дыкааттык байкалып турат дешет. Амантур Байкени жумушта шайыр, тамашакөй, өзүн мындай орукчамын деп санабайт, тамашаны көтөрөт. Биз аны большой деп коебуз, ачыгын айтканда большой деп коебуз, а большой бизге татыктуу адам. Күлөт, биз менен кадимкидей коллега да жакшы ынтымактуу. Семьясында кандай экенин билбейм, бирок жумушта почтени качат, коллега да бир, баласы экөө келет. Биздин арабызда биз кандай жүрсөк, ал адам деле мындай соо кишидей болуп жүрөт. Мындай кандай десем, мындай орукчамын дебейт да, мындай өзүн жакшы алып жүрөт, эркин алып жүрөт. Ал адамдын Кудай Таалам кандай кылып жаратса, ар бир адам өзү үчүн. Орукчамын деп үйдө төшөктө жатып алган ал нерсе болбойт. Ал нерсе өзүң мындай түпөйүл кыласың. Кичине болсо да колуңан келишинче жумуш кылсаң, ошого жараша мындай Кудай Таалам берерин унутпаса, аракет кылсаң, берекет деген бар да. Кудай албетте бири-бирибизге как положено жардамдашабыз. Бирибиздин инструмент алып бере албаган, бир ар кандай кишилер бар, колу жоктор бар, колу сай эле иштебегендер бар. Аларды кадимкидей өзүбүз баягы биз бут менен ала албасак, алар бут менен алат, биз колу менен ала алсак, биз колу менен алып беребиз да. Эгер биздин бутубуз жарабаса, алардын буту жарайт. Так көтөргөнгө кудурети жетет. Жогоруда айтып өткөндөй, Амантур Илипбеков үй бүлөлүү, 5 баланын атасы. Тилекке каршы каарманымдын Улан аттуу баласы дагы мүмкүнчүлүгү чектелген. Минтип майыптар арабасында отурса дагы келечекке койгон максаты чоң. Биздин катарыбызга Амантур Байкенин баласы келди. Атың ким? Уланбек. Эмне менен алектенесиң? Сүрөт тартып. Дагы эмне менен? Үйдөн бөбөктөрүмдү карап эметип. Окуйсуңбу? 4 классмын. Ой, Азамат. Дагы эмне кийин келечекте ким болгуң келет? Президент. Президент? Молодец. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн туура окуш керек. 5 менен окуш керек, отличник. Тартиптүү болуш керек. Ким менен жашайсың үйдө? Үйдө чоң апам менен. Тил аласыңбы? Дайыма тил алып жардам берип турасыңбы? Ооба, жаштын тилегин берет дегендей, Уландын президент болом деген тилеги бар. Эмесе биз дагы Уландын тилегине максатташ болуп, маегибизди уланталык. Билесиңби? Үйрөнөт. Сиз ушинтип балдарыңызды да жөн тургузбай, ушинтип өзүңүздөй кылып эмгекчил кылып үйрөтүп аткан турбайсызбы? Үйдө отурган мындай папа сеске барып келем дейт. Неде өсөк көсөчү. Бирөө жашап көзөң элмекти тиякмак канып. Жүрөт шеде эмекте. Папа мен сени көрүп жасап койдум депчи. Сен биз жасайсың, мен жасап койдум деп. Деп мактап койдум. Анан мен турган мен. Шуңастар. Шуйден үйдө апасы ондар чакырып мамаша ондар. Кенекене мамаша багып папасы. Убагында Амантур Байкени баккан. Учурда анын баласын багып жүргөн Анара апага таазим кылдык. Себеби өз баласы үчүн каражанын кар чуруп, мүмкүнчүлүгү чектелген баласын андан соң небересин билимдүү кылып тарбиялап келет. Чындыгында ар бир эненин жүрөгү тоодой деңизчи. Кандай кырдаал болбосун жанын бергенге даяр. Уланбек эмне уулумдун баласы туун 2 жашынан өсүм баккам. Буту оорулуу болуп тияка бияка эметкенде буларга салакасын эметпейин деп.
чоңойттум, окуттатам, мына колуман келген жардамым ошо окутуп, баягы эметип, окуп калсын деп атам. Анан баламдын ою мындай сураа берсе, эмесе апа мен президент болом дейт да, өзүнүн ою да, мындан кичкейин эле айткан, ошо президент менен жүрөбүз. Анан көп эмелерди сурайт да. Кандай бизнес деген эмне, жанакы эме деген эмне, ушуларды баарын сурайт да. Милиция болуп кетсемби, сот болуп кетсемби, же мындай болсом ушундай ойлор аябай кызыктуу да, мындай көп суроо берет. Анан кийин мен ошо ойдон эле балаларды чоңойтуп келатам. Амантур жөнүндө сөз болсо, балам кичкейин эле ушундай оорулуу болуп калган. Анан кийин жүрүп дарыландык, ага деле болгон жок, ошо бойдон калып калды. Үйлөндү, бала чакалуу болду, өзүнчө жашайт. Анда сана мага боорик ер балам бирөөнүн эмесине аябай ушундай боорик өзүнө жок болсо эле ушуга берсем деп турат да. Мында кандайдыр. Насыр Кудайга шүгүр, тияктан бияктан бая жардам берет, эметебиз аны. Балдарыңыз да өзү эмгектенет. Балдарым өздөрү эмгектенет чындыгында. Атасы өзү менен өзү иштеп, эме иш кылып, өз тамагын өздөрү таап ичет. Бул балам болсо окутам, Кудай берсе 10га чейин окутам. Биздин айылда окуткан жерде буларга жардам берип турат. Балдар келет, кетет, улам менен сырдашат, ошо өздөрүнчө. Бир маалда баягы балдар чогулуп келип сүйлөшүп, эме болот. Мектепке барсак да ошондой мындай бир момент болот, мугалимдер мынтип, улам кандайсың, тигиндей мындай окуулар кандай, директор баш болуп ушундай общение кылышат да бул менен. Жогоруда айткандай, Амантур байке жаш майыптар коомунун ишканасынан тышкары үй бүлө, бала чакасын багуу үчүн базарларда да эмгектенет. Дегеним бул адам үй бүлө багуу баалуулугу менен өзгөлөргө үлгү десек болот. Биздин коомдо бир үйдө 2-ден 3төн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз да бар, андайлар да кездешкен. Мисалы айта кетсек, коляскада бир балабыз бар. Ал бала Илипбеков Амантур деген бала коомдун мүчөсү. Бул эми тагдыр экен, анын уулу да ушундай тилекке каршы мүмкүнчүлүгү чектелип калды. Бирок ал балабыз активный азыркы учурда. Өзүн чөктүрүбөй, өзүнүн алдынча оокатын кылып, үй бүлөсү бар, аракетин кылып, ушу үй бүлөсүн камсыздап келатат. Биз коомдогу колдон келген жардамды кылып турабыз да. Ал бала негизи жана доскаларды наждактап, бош убактысында келип ушул жерден колдон келген аракетин жасап үйрөнүп жүрөт балдарынан кошулуп. Менде мындай суроо да. Негизи дос дегенге кандай түшүнөсүңөр? Азыр достун баркы кандай? Биринчи Амантур байке сизден сурайын. Эми достун досу да болот да. Достун жакшы да бар, жаманы да бар, күйгөнү да бар, күбөгөнү да бар дегендей. Кайраны да бар, дос деген жакшы негизи. Сиздин досторуңуз барбы? Ой, менин досторум аябай көп. Мынакта да бар, тиякта да бар. Баламдыкы да бар. Сеники канча? Досторуң барбы? Ооба. Алар менен эмне кыласың? Сүйлөшөм, ойнойм. Негизи дос дегенге кандай түшүнөсүң? Дос деген мага жардам берет. Мен кээде ручкам түшүп кетсе, ручкамды алып берип коет достор. Биздин долбоордун алкагында салтка айлангандай улан менен достошом деп келген Жоодар Бешим Анарбек уулу каармандардын көңүлүн көтөрүп, көз боемочулук менен алектенгендиктен ар кандай фокустарды көрсөтүп, ошол эле учурда уланга үйрөтүп жатты. Ассалам алейкум. Кандайсың? Анарбек. Менин атым Жоодар Бешим. Мен атайын Бишкек шаарынан келдим. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшы отурасыздарбы? Мен атайын Бишкек шаарынан сага келдим. Атайын дос бололу деп. Атың Уланбек экен, Азыр канчанчы класста окуйсуң? 4-класстан. Жакшы. Сабактарын кандай окуп атасың? Жакшы окуп атасыңбы? Жакшымын. Атайын мен ошо Бишкектен келип, өзүм фокус жагына кызыгып, фокус жактан ошо фокус чөйрөсүндө жүрөм да азыркы учурдачы. Анан ошо фокустарыман дагы ала келгеним, сага атайын кичине таң калтырайын, көңүлүңдү, маанайыңды көтөрөйүн деп. Анан ошол жагында көрсөтүп койсом сага, Энди азыр бир мындай эме бар, атайын фокуска. Карап турабыз. Капкагын ачабыз. Ичинде кызыл шарик бар. Кеп алыңыз.
кызыл шарик бар ичинде. Жабабыз дагы. Ичинде шарик жок, шарик сенин колуңда. Бул шарикти мен чөлтөгүмө салам. Мына. Бул колумда эч нерсе жок. Анан акырын мынтип үйлөп коем, кичине. Үйлөп коем. Мына, үйлөп койсоң эле шарик кайра пайда болот. Шарикти кайра жабабыз дагы, мынтип коебуз, үйлөп коем. Үйлөп койсоң, мына. Шарик менин чөлтөгүмдө пайда болот да. А бул жакта шарик жок. Кандай экен? Эмне? Ушуну үйрөнгүң келеби? Жактыбы сага? Жакты. Таң калыштуу экен? Таң калышты. Бул деген, мына. Негизи буда, мына. Бир шарик болот. Бир шарик. Бул жакта эч нерсе жок, бул жакта эч нерсе жок. Бир шарик. А бул үстүңкү капкагында хитрости деп коет. Үстүндө да бир шарик бар. Көрдүңбү? Мына, эки капкак. Мына. Бул жакта бир, эки капкак. Ушул эле шарикти, мына биринчисинде ачабыз. Ачып, шарикти бирөөгө карматабыз, кармап тур. Анан көрсөтөбүз, жок деп туруп жабабыз. Шарикти, мына чөлтөккө салабыз деп туруп, мындай кылып туруп эле үстүңкү капкагын ачабыз. Үстүңкүсүн. Үстүңкүсүндө уже шарик бар да, астында уже шарик жок. Үстүңкү капкагында калат. Кайрымдуулук жүрөктү жумшартат деп бекеринен айтылбагандай. Жоодарбешим убакытын бөлүп, улан менен таанышканына ыраазы. Уланбекке келип, аябай кандай жашап атканын көрдүк, атасын дагы көрдүк. Анан буларды көрүп, өзүң башкача болсун да. Анткени деген булар ушундай майып болуп туруп, ушундай жашоого башкача көз караш менен карашат. Ал биз мындай алты мүчө соо жүрүп башкача жүрөбүз да. Анан ушуларды көрүп өзүңө жашоого стимул алып, уже алда дагы чоң максаттарды коюп дегендейчи, туура жашап, буларга дагы жардам берип, ушундай адамдар менен дагы достошуп, ушундай ойлоп калат экенсиң да. Бүгүнкү каармандарым башынан өткөн оор кырдаалдарга моюн сунуп, мамлекеттен же башка жактардан жардам сурабастан колунан келген иш менен алектенишип, акча табышат. Ушул жашоосуна шүгүр кылып, арманы жок, бактылуу күндөрдү баштарынан кечирип келишет. Андыктан жардам берем деген адамдарга жана мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок таланттуу, табышкер, иштемчил инсандар болсо 0502 53 50 05 номуруна кайрылыңыздар. Эскерте кетсек, адамдардын арасында адамдар долбоору мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын талантын коомго тааныштыруу жана айрым адамдар сабак алсын деген таризде ачылган.